Эфирде апта соңы программасы. Студияда Дастан Исмаилов. Саламатсыздарбы? Үстүбүздөгү жылдын 4 октябрында өтө турчу шайлоого аз гана убакыт калды. Бул аптада партиялар өз съездерин өткөрүп, жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин аныкташты. Алдыда кайсы партиядан кимдер аттанып жатканы тууралуу кененирээк айтып беребиз. 2020 жылдын 19 августунда Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин саясий партиялардын көрсөтүүлөрү соңуна чыкты. Мурда кабарлангандай, парламенттик шайлоого катыша турган ниетин 44 партия билдиришкен болчу. Талапкерлерди көрсөтүү мөөнөтү аяктап калган убакта өз съездерин өткөрүп, анда талапкерлеринин тизмесин 23 партия бекитти. Ал эми 10 партия парламенттик шайлоонун мындан аркы иштерине катышпай тургандыгын Борбордук шайлоо комиссиясына ооз-2 билдиришти. Алар Кыргызстандын жумушчулар партиясы, Таза коом, Ар намыс, Эл үнү, Ак калпак, Элдик көзөмөл, Кут, Өнүгүү Кыргызстан, Улуу Кыргызстан, Кыргызстандын социал-демократтар партиясы. Ал эми 9 партия болсо мындан аркы шайлоого катышпай тургандыгын Борбордук шайлоо комиссиясына расмий кабарлашты. Алар төмөнкү партиялар: Бирик, бийлик элге, Кыргызстандын коммунисттер партиясы, Кыргыз Республикасынын агрардык партиясы, Демократ, Эмгек партиясы, Кыргызстандын элдик демократтар партиясы, Эл биримдиги, Улуу журт. Ал эми Кыргызстандын патриоттору партиясы курултай өткөрбөгөндүгү белгисиз жана Жаратман эл партиясы берилген убакыт ичинде шайлоо фондун түзгөн эмес. Ал эми тизмесин жарыялаган партиялар тууралуу алдыда кеп кылмакчыбыз. Ыйман Нуру саясий партиясы 19 августта курултай өткөргөн. Анын алкагында партиянын төрагасы болуп, маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков шайланып, партиянын программасы жана жогорку кеңештин депутаты болууга талапкерлердин тизмеси бекитилди. Алар төмөнкүлөр: Чыңгыз Макешев, Нуржигит Кадырбеков, Аскарбек Күрүчбеков, Динара Ашымова, Бакыт Шайдуллаев, Эржигит Пасанов, Бактыбек Абдиев, Мейрим Тойгоналиева, Учкунбек Ташпаев, Мамасадык Бакиров. Ал эми Биримдик саясий партиясынын төрагасы болуп, Мегаком компаниясынын мурдагы жетекчиси Акылбек Жамангулов дайындалды. Биримдик партиясындагы талапкерлердин алдыңкы тизмесине төмөнкүлөр кирген: Акылбек Жамангулов, Улукбек Кочкоров, Төрөбай Зулпукаров, Евгения Строкова, Талас Бегалиев, Улан Бакасов, Сухбатила Мирзаев, Аида Касмалиева, Таланбек Иманов, Гүлжигит Жумаев, Марат Аманкулов, Нуржан Тынымсеитова, Айбек Алтынбеков, Илгиз Капаров, Бакирдин Суамбеков, Нурзат Осмонова. Реформа саясий партиясы шайлоо алдындагы жыйынын өткөрүп, программасын жарыялады. Партиянын жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин аныктоо ачык асман алдында өттү. Партиянын төрайымы Клара Сооронкулова болсо, курултайдын төрагасы Эркин Нурбаев, ал эми катчысы болсо Азият Жекшеев болду. Тизменин баштапкы 20-лыктагы талапкерлери: Клара Сооронкулова, Мирбек Маматкасымов, Урмат Жаңабаев, Манас Саматов, Эсен Рысбеков, Рита Карасартова, Тилек Ахматов, Эрлан Кокулов, Назгүл Шекекова, Кыялбек Калбаев, Гүлгакы Мамасалиева, Эркин Нурбаев, Азият Жекшеев, Елена Воронина, Банур Абдиева, Эмиль Сыдыков, Акылбек Сариев, Чолпан Абдрахманова, Акжолтой Тукунов, Сарвар Салимовтар тизмеге кошулган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейитбек Атамбаев жетектеген Кыргызстан социал-демократтары саясий партиясы 19 августта курултай өткөрүп, шайлоо алдындагы программасын талкуулады. Ошондой эле курултайда жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси түзүлдү. Алар төмөнкүлөр: Сейитбек Атамбаев, Ирина Карамушкина, Анвар Артыков, Рустам Жунушалиев, Карамат Орозова, Нурбек Касымбеков, Жусупжан Жээнбеков, Темирлан Султанбеков, Назгүл Жолдошова, Кылычбек Султан, Айжан Мырсалиева, Равшан Жээнбеков, Камила Аталиева, Ширин Айтматова, Талайбек Усубалиев, Асель Кодранова, Асылбек Найзабеков, Айчүрөк Камаева, Рита Борбукеева, Кундуз Жолдубаева. Белгилүү болгондой, Сейитбек Атамбаев июнь айында Кыргызстан социал-демократтары саясий партиясынын курултайында партиянын лидери болуп шайланган болчу.
Анын айтуусунда бул партиянын атасы 2008 жылы шайлоо алдындагы КСДПга тоскоолдук жаралса кошумча вариант катары түзгөн. Ал арада Чоң Казак партиясы тизмесин жарыялап, төрагалыкка болсо Максат Мамытканов дайындалгандыгы маалым болду. Партиянын алдыңкы 10 мүчөсү Максат Мамытканов, Алмакан Бекова, Улан Эсенгожоев, Шамырбек Эрмекбаев, Сыймык Жапыкеев, Анаркүл Султангазиева, Өмүрбек Шаршеналиев, Турат Акимов, Жаркынбек Касымбеков, Марияна Володина. Кыргызстан саясий партиясы кезексиз 7-ші курултайын Айыгран Соода борборунда өткөрдү. Ага жерлерден 300 делегат катышты. Курултайда партиянын депутатка талапкерлеринин тизмеси каралып, жабык добуш берүү менен бекитилди. Алдыңкы 10 талапкерлер: Канат Исаев, Талант Мамытов, Нурбек Алимбеков, Наталья Кулматова, Азиз Турсунбаев, Руслан Чойбеков, Дастан Жумабеков, Чолпон Султанбекова, Шаршенбек Абдыкеримов, Данияр Төленов. Партия келаткан шайлоодо 35-40 кем эмес депутаттык мандат алууну көздөп турат. Жана ошондой эле Адахан Мадумаров жетектеген Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынан талапкерлердин алдыңкы орундагы тизмеси төмөнкүдөй. Адахан Мадумаров, Орозайым Нарматова, Темир Сариев, Исхак Масалиев, Өмүрбек Суаналиев, Курсан Асанов. Ал эми Республика партиясынан төмөнкүлөр аттанууда. Мирлан Жээнчуроев, Узарбек Жылкыбаев, Назарали Арипов, Алтынай Өмүрбекова, Жунус Уулу Алтынбек, Кенжебек Бокоев, Туйгуналы Абдраимов, Гүлнара Молдобаева, Аккулу Бердиев, Талайбек Улу Чыңгыз, Руслан Казакбаев, Лейла Лурова, Максат Сабиров, Арзыбек Каныбеков, Аалы Карашев, Лола Кулинова, Орозбек Усубалиев, Токторалы Калматов, Жоошбек Койоналиев, Койсун Курманалиева. Замандаш партиясынын лидери Жеңиш Молдокматов талапкерлердин тизмесиндеги алгачкы 10 адамдын атын атады. Алар төмөнкүлөр: Мелис Турганбаев, Чынара Шешекеева, Үмбеталы Кадралиев, Нурлан Абдыкалыков, Айсулу Мамашева, Мавлян Амракунов, Имамедин Ташев, Элмурза Сатыбалдиев, Улукбек Ормонов, Алмаз Акматов. Атамекен саясий партиясы 17 августтагы курултайында алдыдагы парламенттик шайлоого карата талапкерлеринин тизмесин бекитти. Ага ылайык партияны шайлоого жогорку кеңештин депутаты Жанырбек Акаев баштап бармакчы. Аталган партиянын алдыңкы тизмесине төмөнкүлөр кирди: Жанырбек Акаев, Тилек Токтогазиев, Рыскелди Момбеков, Эльвира Суравалдиева, Эльдар Абакиров, Акыл Түменбаев, Евраз Осмонов, Наталья Никитенко, Абылкасым Шерниязов, Абдывахап Нурбаев, Эмиль Токтошев, Турсунбөбө Чотонова, Азат Эркебаев, Ким Ын Сен, Бахадыр Сулейманов, Кундуз Кырбашева, Керимберди Макеев, Улан Жураев, Бакат Турдубеков, Жибек Шарапова, Бакат Рыспаев, Сейтек Качкынбаев, Абдимиталип Сатыбалдиев, Гүлмира Кулумбаева. Эскерте кетсек, Атамекен партиясынын 17 августтагы жыйынында партия лидери Өмүрбек Текебаев шайлоого катышпай тургандыгын айткан. Бирбол саясий партиясы 17 августтагы курултайында программасын жана парламенттик шайлоого талапкерлердин тизмесин бекитти. Партиянын өкүлдөрү алдыңкы сапта турган 20 талапкердин тизмесин жарыялады. Анын башында жогорку кеңештин мурдагы депутаты Алмамет Шыкмаматов турат. Партиянын төрагасы Алтынбек Сулайманов тизмеде 10-чу катарга кирген. Бирбол партиясынын талапкерлеринин тизмеси: Алмамет Шыкмаматов, Жомарт Жолдошов, Фарходбек Алимжанов, Айжан Чыныбаева, Мирбек Асангариев, Руслан Акматбек, Жоозар Сайдилканов, Зарина Шекербаева, Нурсултан Кубанов, Алтынбек Сулайманов, Нурбек Мурашев, Гүлнура Торалиева, Дүйшөн Төрөкулов, Рамис Маметалиев, Эсанкул Момункулов, Чынара Капарова, Советбек Рустамбек уулу, Темирбек Ажыкулов, Абдисаид Керимбеков, Екатерина Филаретова. Белгилей кетсек, Бирбол буга чейин саясий кеңешинин курамы 95%га жаңылангандыгын билдирген.
Ал эми Мекеним Кыргызстан партиясы 19 августта курултайын өткөргөнү менен тизмесин жарыялай элек. Бул партияда Искендер Матраимов, Мирлан Бакиров, Ахматбек Гелдибеков, Каныбек Иманалиев, Акылбек Жапаров, Эльнура Алканова, Жыралбек Турускулов жана башкалар дагы бар. Мекеним Кыргызстан партиясы сыяктуу эле айрым партиялар курултайын өткөрүп, бирок тизмесин жарыялабагандары дагы бар. Эми шайлоонун кийинки этабы үгүт иштери. Ал 2 сентябрда башталмакчы. Ал эми шайлоонун өзү болсо 4 октябрда өтмөкчү. 28 мамлекетте 44 шайлоо участогу түзүлдү. Алардын 11 Россияда, 3 Германияда, 2 шайлоо участоктары Түркияда, Казакстанда жана Кытайда жана Бириккен Араб Эмираттарында ачылды. Калган 22 өлкөдө бирден Киев, Мински, Ташкент, Дүйшөмбү, Ашхабад, Баку, Вашингтон, Лондон, Женева, Токио, Брюссель, Вена, Сеул, Нью-Дели, Куала-Лумпур, Эр-Рияд, Кувейт, Доха, Тегеран, Исламабад, Рим жана Парижде ачылды. Биринчи жолу шайлоо участоктары Иркутскиде, Якутскиде, Южно-Сахалинскиде, Сургутта, Римде жана Парижде ачылды. Салыштыруу үчүн 2017 жылы Кыргыз Республикасынын президенттин шайлоо учурунда 26 өлкөдө 37 шайлоо участоктары түзүлгөн. Сиздер 2020 KG интернет басылмасы жана ошондой эле Кыргызстан телеканалы тарабынан даярдалган апта соңу программасын көрдүңүздөр. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.